Соц тармактардагы көп суроо болуп атат, ушу айлык маяна боюнча эмне үчүн кыскарылды депчи. Ошо боюнча жалпы маалымат берип кетейин деп атам. Мына өзүңүздөр билгендей, мына азыркы убакта коомчулукта жана айрым медицина кызматкерлери тарабынан айлык маяна боюнча ар кандай маалыматтар айтылып жатат. Баарына белгилүү болгондой, медицина кызматкерлеринин көпчүлүгүнүн эмгек акылары бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан жүргүзүлөт. Фондун 2020 жылга карата бекитилген бюджети мыйзам боюнча 16 миллиард сомду түзөт. Карантинге байланыштуу биринчи кварталдын бюджетинин планы 3 миллиард 400 миллион сом болчу. Учурдагы аткарылышы 2 миллиард 900 миллион сомду түздү. Же 85,5% болду. Бекитилген пландан 497 миллион 500 миң сомго жетишпей жатат. Мунун ичинен биринчи кварталда бул республикалык бюджет боюнча план 2 миллиард 700 миллиард сом. Кирешенин аткарылышы 2 миллиард 300 миллион сом. Же 84,6%ды түздү. ОМС каражаттары боюнча план 642 миллион 400 миң сом. Аткарылганы 573 миллион 500 миң сом. Же 89,3%ды түздү. Негизги чыгымдар каяка жумшалды? Алар айлык акыларга 73,8%, дары дармекке 9,2%, гемодиализге 7,3%, коммуналдык кызматтарга 5,2%, кошумча программа боюнча мамлекеттик кепилдиктерге 2,9 жана башкаларга жумшалды. Биринчи кварталда үй бүлөлүк дарыгерлерге индикаторлорду аткаруунун жыйынтыгы боюнча 78 миллион 500 миң сом жумшалды. Үй бүлөлүк медсестраларга кошумча төлөмдөргө 22 миллион 700 миң сом, дары дармек жана башка чыгымдарга 295 миллион 700 миң сом жумшалды. Бул чыгым апрель айында 126 миллион сом түзөт. Биринчи квартал үчүн келип түшкөн тапшырыктардын негизинде КТУ боюнча айлык акылар толук көлөмдө каржыланган. Айрымдардыкы көп болду, айрымдардын айлыгы аз түштү деп ушундай бир маселе болуп атат да. Анын себептери коронавируска байланыштуу айрым кызматкерлер аралыктан туруп иштөөгө кетишкен, айрымдарды эмгек эргүүгө кеткен. Аралыктан туруп иштөөгө кеткендер бул кепилденген айлыктарды алышты, толук алышты. Эмгек эргүүгө кеткендер мыйзамга ылайык толук төлөмдөрдү, отпускнолорду алышты. Бирок булардын алган маяналары азайып калгандай сезилет. Ушундай бир маалымат болуп атат да. Анын себеби кошумча үстөк акыны же КТУ эсебинен гана болду. Эч кандай нормадагы бекитилген айлыктары азайган жок. Болгону КТУ боюнча кошумча төлөмдөр берилген жок. Дагы бир айтып койчу маселе бул республикалык фонд тарабынан мурдагы эле тартип менен белгиленген айлык акы каражаттары толугу менен которулуп берилди. Ушуну дагы медиктерге жеткизиңиз. Ал эми медицина кызматкерлерине КТУну аныктоо. Бул жергиликтүү медицина уюмунун жетекчиси тарабынан аныкталып, төлөнүп берилет. Тактап айтканда, өкмөт тарабынан фондко акыга каралган финансылык каражат 100%-га каржыланган. Саламаттыкты сактоо уюмдарда кошумча айлык акы өкмөттүн 2011 жылдагы 246 токтому менен бекитилген. Ага эгерде үнөмдөлгөн каражат канча болсо, ошого жараша кошумча үстөк акы кызматкерлеринин ортосунда КТУ боюнча азыраак же көбүрөөк бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Үнөмдөлгөн каражаттын бир бөлүгү бул коронавирус маалында жумушта иштегенге макул болуп калган башка кызматкерлерге бөлүштүрүлүп берилди. Ошондуктан алар бир аз көбүрөөк айлык алышты. Анткени алар карантин маалында суткалап дежурствода болуп жатышат, өзүңүз билесиз. Үнөмдөлгөн каражат азыраак болгондуктан
аралыктан иштегендерге азыраак үстөк кошулду. Толтурулган эмгек паспорттарынын үстүндө дайыма эксперттик комиссия иштейт. Бул система көп жылдан бери иштеп жатат. Бул эмне экендигин бардык медицина кызматкерлери абдан жакшы билишет. Ушу маалыматты жалпы медиктерге жеткизип коюңуздарды суранам. Ушу маалыматты билиши керек.